студенттер үчүн Японияга практика деген программа негизи бул 9 жылга чейин жакындап калды. Биздин азыр ушул мурда жөнөткөн студенттерибиз Японияда өзүнүн ордун таап, андан ары дагы биз Кыргызстанга салым кошуп аткан дагы биздин студенттер бар. Анан бул практика негизи аябай студенттер үчүн япон тилин Японияда практика жүзүндө колдонуп, аз убакыттын ичинде эбегейсиз жетишкендиктерге жетүүгө эң сонун мүмкүнчүлүк да. Ошон үчүн университетте, Кыргызстандын университеттеринде япон тилин окуп аткан студенттер сөзсүз түрдө япон тилин жөн гана окуп койбостон, ушул Японияга барганга, япон тилин практика жүзүндө Япониядан үйрөнгөнгө аракеттенип, аягына чейин ушундай бир сонун жетишкендиктерге жеткенге аракет кылыңыздар. Япония менен Кыргызстандын ортосундагы мамилелерге дагы сиздер чоң жакшы келечекте көпүрө болуп бере аласыздар. Бул программада эмне кандай шарттар бар? Биринчиден, бул Кыргызстандын университеттеринин студенти болушу керек. Анан япон тилин окуган студент, япон тили багытында студент болуш керек, окуп аткан. Анан бул жерде эң негизгиси бизде кандай шарттар каралган? Японияда азыр мисалы 3 студентибиз кетти. Ошол 3 студентибизге жатаканаларын жана микроволновкаларына чейин даярдап, жада калса велосипедтерине чейин даярдап койгон. Аны буюрса дагы видеолорунан өздөрүн да сурандык тартып бизге жөнөтүшөт. Анан дагы мындан арда биздин жаңылыктарыбыз менен биз дагы бөлүшүп турмакчыбыз. Андыктан катталыңыздар, анан бөлүшкөндү унутпаңыздар.